Өлкөдө өндүрүлгөн продукциялардын сапатын жакшыртуу аркылуу эл аралык рынокко экологиялык жактан таза деген бренд менен чыгууга бардык мүмкүнчүлүктөр бар. Адистер жер иштетүүдөгү түшүмдүүлүктү жогорулатуу үчүн органикалык минералдык жер семирткичтерди колдонууга чакырат. Химиялык заттар ашыкча себилип, арыктап калган жерлерди асылдандырып, микро-макро элементтерге байытууда заманбап жер семирткичтерди пайдалануу учур талабы. Кыргыз Республикасынын Айыл суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү министрлиги, ошондой эле экспортчу импортчулар ассоциациясы жаңы нано технологиядагы жер семирткичтерди пайдалануу аркылуу сапаттуу мол түшүм болоорун айтышты. Эгемендүүлүктү алган күндөн баштап Кыргыз Республикасындагы жер биздин баба дыйкандарга атайын узак жылдарга арендага берилди, ижарага берилди. Мына ошол күндөн баштап биздин баба дыйкандар ушул каармандык менен эмгектенип келе жатат деп айтсак болот. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын ушул Ысык көл жергесинде турабыз. Ысык көл жергесиндеги Ысык көл районунун Темиров айыл өкмөтүндө Темировка айылында турабыз. Бул биздин дыйканыбыз Беки байкебиздин талаасы. Ушул талаада байкебиз 3 жылдан бери аргано минералдык микро жер семирткич глицеролду колдонуп келип атат. Бул глицерол аргано минералдык микро жер семирткичин биздин ассоциация атайын дыйкандардын өтүнүчү менен изденип жүрүп алып келген. Бул глицерол жер семирткичи өзүнүн универсалдуулугу менен, ошондой эле комплекстүү айыл чарба өсүмдүктөрүн өстүрүүдөгү өзүнүн мындай ыңгайлуулугу менен, ошондой эле дыйкандардын чөнтөгүнө капчыгына мындай бир оордук келтирбеген баа саясаты менен жана эң өзгөчөлүгү дагы ар кандай климаттык шарттарда ушул баба дыйкандардын эмгегин коргоого шартталгандыгы менен айырмаланат да. Глицерол аргано минералдык микро жер семирткичи Кыргыз Республикасынын дыйкандарына ушул 17 жылдан бери колдонуп келип аткан тажрыйба көрсөтүп атат. Чындап эле бул аргано минералдык микро жер семирткичти биз жакшы эле алып келген экенбиз деп бүгүнкү күндө баба дыйкандарыбыздын кубанычын көрүп, ортоктош болуп, абдан сыймыктанып атабыз. Анткени бул жер семирткич бир эле айыл чарба өсүмдүктөрүнүн өстүрүүдө бул айыл чарба өсүмдүктөрүнүн жалбырактарына, анын түшүмдүүлүгүнө, тамыр системасына, ошондой эле жерди макро микро элементтер менен байытууга жакындан жардам берет. Жана суу жетпеген жерлердеги, катуу кайрак жерлердеги кылкандуу дан эгиндерин суусу жок өстүрүүгө шарт түзүп берет. Бүгүнкү күндө ушул мына быйыл айрыкча 2021 жылы климаттык кескин өскөрүүлөрдүн негизинде дыйкандардын арасында суу таңкыстыгы болуп, сууга суулар толук жетишпей, ошону менен бирге көп жерлерге суу жетпей, дыйкандарыбыздын көбү өзүнүн талааларын сактай албай калды. Бирок аргано минералдык микро жер семирткич глицеролду колдонгон дыйкандарыбыздын талаасы мына өзүңөр көрүп турасыңар. Бул абанын эсебинен, ошондой эле ушул жанында турган ар кандай суу тутумдарынын эсебинен жер менен тамырдын ортосундагы нымдуулукту сактап, ошондой эле суугат сууларын үнөмдөөгө жардам берет да. Бул глицеролду биздин негизги максатыбыз бул ушул минералдарды алуу, сатуу эмес. Биздин негизги максатыбыз Кыргыз Республикасындагы айыл чарба тармагынын өнүгүп, өсүп, ички рынокто таза тамак аш менен камсыз кылуусу, ошондой эле сырткы рынокто ушул агрардык чоң өлкөнүн потенциалы өзүнүн татыктуу ордун таап, башкалар менен ас салышкан бир сереге жетсе экен деп ошону максат кылып жерден сатыкка чейинки жол долбоорунун ичинде иштеп келип атабыз. Биз республикабыздын бардык жерлеринде дыйкандарыбыз менен акысыз практикалар, башкача айтканда семинардык окууларды өткөрдүк. Бул окууларыбызда ушул жерди кантип асыраш керек, топурактын курамын кантип жакшыртыш керек, бүгүнкү 21-кылымда өнүгүп аткан заманда кандай айыл чарбасы боюнча нано технологиялар бар, ошолордун технологиялык усулдары кандай болот, аны кантип колдонуш керек. Жана Кыргызстандын агрардык потенциалы бүгүнкү күндө башка коңшулаш турган өлкөлөр менен эл аралык аренада ат салыша алабы? Мына ушулардын баардыгын дыйкандарыбыз менен мындай ачык айрым сүйлөшүп, алардын ушул жерге болгон мамилесиндеги билим билгичтиктерин, маалыматтарын арттыруу менен бирге
биздин бүгүнкү эң чоң көйгөй болуп аткан суу таңкыстыгын, башкача айтканда сууларды үнөмдөө жолдору, ошондой эле аларды жакшыртуу жолдору жана азык түлүк коопсуздугу, тамак аш коопсуздугу деген биздин мамлекет үчүн абдан орчундуу болгон темаларды биз мына быйыл буюрса 6-жылы байма-бай системдүү иштеп келип атабыз. Учурда заманбап жер семирткичтерди иштетүүнү аймактарда дээрлик колдоно башташты. Анткени үлүш жер иштеткен дыйкандар мунун натыйжалуулугун мыкты түшүнүштү. Ысык Көл областынын аймагындагы дыйкан чарбалар кылкандуу дан эгиндеринен эң жогорку көрсөткүчтөгү түшүм алууну көздөп турушат. Киритчилор деген жер семирткич бар экен, бор, сынк деген. Мына боолардын баары тең өзү мындай кичирээк болчу да, азыр мунун даны да чоң, эмеси да чоң экен. Мына бор экилердин баары санаса бир 30-40 берчүдөй экен, көлөмү дагы, эмеси да. Билинеби, канча берери? Ушундан борки санынан билинип анан эметип коюшат да. Бурда ушу сепкенде мындай жанагындай жер сеткич, азыркы жер семирткичтер күчтүү турбайбы, жана эме чыгарып аткан. Ошолорго рахмат. Анан себеп атабыз. Кудай буйрса жакшы. Гектарына 300ден кетет, 1 гектарга 300 килограмм эмечи буудай. Анан мындан баягы сепкенде жер семирткичин 200-300 литрге ошо жана синк, бор дегени бар экен, жер семирткичтер. Ошолорду сепсе, аябай улам 2 жолу сепсе жакшы эме берет экен да, түшүмдүүлүгү. Боолардын баары тең мындай бирөө узун, бирөө кыска болсо эмелеринен баары эметип кетет экен да. Өзү эле билинип калат экен да, кандай сеп, кандай эметип аткандарын баарын. Мына кээси узун, бирөөсү кыскараак болуп калат экен. Момундайлары бар. Мындай чоңдору өзүнөн өзү көрүнүп турат да, кандай кылса, эмне кылса. Улай өзү дагы дандуу болот экен эметкендечи. Мына мурун бүрүшүп калчу да. Кээси эмеде бүрүшүп, тырышып, а мында бул буудайдын өзү эле дандуу дагы. Быйылкысы ушу укмуш сонун болуп атат да. Мурда мындайды көргөн деле эмеспиз. Эми Кудай буйрса жакшы да бул дан. Анан быйыл дагы бир сеп көрсөк, анан элдер дагы сепсе, анан элге да жакшы болот. Мына жерде биз арпанын вакула сортундагы биринчи репродукциясын чүйдөн алып келип сепкем. Таза жандан. Кудайга шүгүр, абдан жакшы көрсөткүчтөрдү берип атат. Муну сепкенде баягы гербицидтер менен чогуу глицерол, азот, цинкти кошконбуз. Мунун эң жакшы жагы 1 гектарга 120 килограммдан себиш керек да. Биз ушуга дагы эметпей кичине мындай 140 килограммдан сеп койгон жерлер эми кичине жаткасып атат да. Бирок мында көрсөткүчтөрү жакшы болуп атат. 2 жолу сугат болду буюрса. Иншалла түшүмдүүлүгү биз өзүбүз каалагандай болот го деген ойдобуз. Биздин милдетибиз жылда үрөндүн жаңы сортундагы сапаттуу үрөндөрдү алып келип сеп, анан кийин дыйкандарга таратуу максатыбыз. Мына быйыл болсо жаздыктын буудайдын 4 сортун, арпанын 2 сортун алып келгенбиз. Күндүн ысыктыгы мына суу жетпеген жерлерде көрсөткүчтөрү начар болду. Чыккандары, өңгөндөрү сонун болгон күздүктүн. Бирок мына кийинки 2 ай мына ысык болгон үчүн жакшы түшүм ала алган жокпуз. Бирок мен ушул бардык жерлерге жанакы
ар кандай удобрениялерди колдоном. Бирок мына кийинки бир 2 жылдан бери глицеролду колдонуп жүрөм. Мына ушул талалардын баарында быйыл күздүккө да жаздыкка да глицерол цинк бергем. Мунун көрсөткүчтөрү мына абдан жакшы болду. Мына могу супер элита үрөнү муну сокулуктан алып келдим эле. Интенсивный. Бул өзүнүн бийиктиги 50-60 сантиметр боло турган болсо, муну аралап көрсөк азыр 80 сантиметрдин тегерегинде болду да. Анын түшүмдүүлүгү дагы Кудайга шүгүр, эми кырманга киргенден кийин айтабыз, бизди канагаттандырат. Бул органический удобрение толтура, бүт жерде бар. Түрлүү бар. Но биякта бир сөз бар, микроудобрение. Бул Воронежден жасалган. Бул Воронеж менен Краснодарский крайда. Бул почти климат окшош. Биз убакта мен советтик убагында бүткөм да. Агрономический факультеттичи. Ошондо айтчы бизгечи Краснодарский край биздин Кыргызстанга климатический условия окшош. Почвалары да окшошуп кетет. Анан көбүнчө аз дыйкандар иштетип баарын сеп атышат. Сепкенде эмне себишет? Алар органика сеппейт, мен билем го. Алар большинство эмне себет? Алар химикат себет. Эмнеге? Бор, например, өсүмдүккө түбүн байлатат. Корневая системасын көбөйтөт да. Күчтүү кылат мунучу. Бор. Анан кийин эме цинкти эмне үчүн? Цинк, азот бул жерге дем алдырат. Өсүмдүккө да дем берет. Любой организм дышать должен дегенде орусчасыначы. Анан кийин бордон кийин биз эмне азот бор септик башындачы. Азот бор ошолорду эме кылды, дем алдырды. Анан кийин өсүмдүккө жардам берип, корневой системаны күчтүү кылды. Анан кийин мен эме саргарып атат, жаңы өсүм башталып атат, эмне кылабыз деп цинк. Цинк алхилаловая защита деп коет мына. Ал жанакы өсүмдүккү мына жалбырак, бул листовая подкормка деп атпайбы? Жалбыракка түшкөндө жалбырактын үстүндө клеткалар аябай көп да. Биз ойлойбуз, эмне жалбырак эмне болмок эле деп. Жок, жалбырактын үстүндө аябай көп клеткалар бар да. Ошого түшүп туруп защита кылат цинк. То есть защищать кылып туруп өсүмдүктү, жалбыракты күнгө күйгүздүрбөйт, шамалдарга өстүрбөйт эме кылат. Анан тем более бул нымдыкты кармайт бул удобрениячы. Нымдык эмнеге керек? Нымдыкка баягы суу болсо баары өсүмдүктөр өсөт. Адамда суу болсо эле өсөт дегендейчи. Ошон үчүн ушу борцинк. Анан калий батыраак быштырат. Но ал калий большинство поляларга болбойт, эмелерге болот. Ал алма өсүмдүктөргө, плодовый культураларга болот да, жакшычы. Плодовый, анан садовый культураларга жакшы да. Эми мына кургакчылыкта көбүрөөк таасир этет экен да, башкаларга караганда. Кургакчылыкта жакшы нымдуулукту сактап берет экен, өсүшү да жакшы болот экен, үрөнү дагы, даны да толот экен. Башка убакта берги азот, жер семирткич чачканга караганда бул жең неме да пайдалуу экен да. Арзан да түшөт деп койдум мен. Зыянсыз те? Зыянсыз. Заманбап нано технологияларды элге жеткирүүдө атайын тренингдер жерлерде өткөрүлүп келүүдө. Анткени Россия Федерациясынан чыккан жер семирткичтердин жаңы түрү айыл чарбасындагы башка өсүмдүктөргө да эффективдүүлүгүн көрсөттү. Глицеролду 2 жылдан бери пайдаланып жүрөм. Эффективдүүлүгү аябай жакшы. Дыйкандарга да ошолорду сунуш кылып жүрөм. Айылдагылар көп алып атат. Арпага, буудайга, мен көбүнчө картошка менен көчөттөргө себеп атам да. Өсүшүнө, жоонушуна,
түшүмдүн алынырыктын өңүнтүсүнө да жакшы жардам берет да. Ilgari biz 5 жол 6 жолдон сугарсак, азыр буну Гилсаров сепкенден кийин биз буну 2 жолу, H5 3 жолдо сугарып түшүм алып атабыз. Мурунку 5 жол 6 жолу сугаргандан көп түшүм алып атабыз азыр биз. Bunun birinci жақсы пайдасы екен су. Екіншісі артықшылықтары, оябай көп артықшылықтары. Екіншісі бұл жалбырақтарына, жалбырақ чоң болмайынша картошканын түбінде болбойт да. Жалбыраған өтө пайдасы тиет екен, буну чачып беребиз суу менен. Мына жалбырактар чоң-чоң болуп атат, көрүп атасыздар. Биринчи жалбырак, буну жалбырактан бул түбүнө түшүм алып берет экен да. Үчүнчү түшүмдүн сапаты, түшүмдүн фигуралары сонун болуп чыгат экен. Төртүнчү бунун сактоо мөөнөтү узакка созулат экен картошканын. Бешинчи картошканын даам татымы сонун болот экен. Негизи ошо глицерол биздин Кыргызстанга аябай керек дары экен да. Заманбап нанотехнологияларды элге жеткирүүдө атайын тренингдер жер-жерлерде өткөрүлүп келүүдө. Анткени Россия Федерациясынан чыккан жер семирткичтердин жаңы түрү айыл чарбасындагы башка өсүмдүктөргө да эффективдүүлүгүн көрсөттү.